Assalamu алейкум, кадырман кыргыз журтум, эгемен элим кутмандуу кечиңиздер менен эфирде сиздердин назарыңыздарда сиздер сүйүп күткөн долбоор Жылдыздуу кеч сиздердин үйүңүздөрдө мейманда. Эфир аркылуу ал эми бардыгыңыздарга мыкты маанайды тартуулайм деп бүгүн өзүнүн өнөрүн жана ошондой эле мыкты чыгармаларын аткарам деп бизди кубандырып келип отурган легендарлуу десек дагы болот. Эжекебиз Райкан Абдубалиева эжекебиз бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кандай жүрөсүз эжеке, жаркылдап эле? Рахмат, жакшы. Көрүнбөй калдыңыз акыркы убактарда чыгармачылык чөйрөдөн кичине. Ар кандай иштер менен жүрөм. Кудайга шүгүр, аман эсен, эл менен. Ардактуу теле көрүүчүлөрүбүздүн эсине сала кетсек, бүгүн Райкан эжекебиз абдан көп өзүнүн достору менен келиптир. Тактап айтканыбызда гитара, комуз. Бүгүн Райкан эжекенин кечеси болот. 1 саат бою өтө сонун позитивдүү маанай менен өзүбүздүн көрсөтүүбүздү жогорку деңгээлде алып барганга аракет жасайлык эжеке. Буюрса. Албетте, ардактуу теле көрүүчүлөр, анда эмесе сиздердин назарыңыздарга бисмилла деп эле бир жакшы чыгармага назар салалы. Анткени бул чыгарманы аткарган кыз легендарлуу Кыз Бурак тобунун экс-ырчысы бүгүнкү күндө өзүнүн кайра чыгармачылык чөйрөгө өзүнүн күчү менен аракети менен жаңыдан гана аттанып баштады. Бардыгыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга болсун, ийгиликтерди каалайлык. Өтө таланттуу ырчы кыз Аида Макамбаеванын мыкты чыгарма болсун, андан кийин жолугушабыз. Жашаган бул дүйнөгө каниет, таптым сени ажайып көп гүл көрдүм, сен болбосоң керегине гүлдөрдүн, алам толоо сүйүп бердиң сен мага. Көрсөм күн батканча сагынам, ай жаңырса амандыгын жалынам, сени менен жер айланып жаткансың, сүйдүм сени баш айланып барына. Seni acayip көп gül gördüm, sen bolbosoň керегине гүлдөрдүн, алам толоо сүйүп бердиң сен мага. Мен сага кучак толоо гүл бердим, мен сага кучак толоо гүл бердим. Бала күтүп бакыт таптым, ташылдым, сени менен сендик болуп кошулдум, бийик болсун биздин ыйык махаббат, куттуу болсун сен төрөлгөн ушул күн.
гүл берди. Өзүң үчүн нур чачкым келет асманда күндөй. Өмүр бою өзүңдө бир дайым чалчууну билбей. Карап карап карегим талып издесем да бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Пирамида каналы жана Лютфилла Бусурманкул уулу тартуулайт ар жуманын жекшемби күнүндө түз эфирде жылдыздуу кеч көрсөтүүсү Кыргыз Республикасынын эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери жана бүгүнкү күндүн хит ырлары менен таанылган жылдыздар менен бирге жылдыздуу кеч. Ошолчунбы жаңылыктар шоусу, баалуу белектер, эксклюзив клиптер Пирамида каналында кечки саат 21:10 жылдыздуу кеч көрсөтүүсүндө. Түз байланыш телефонубуз 0312 59 20 55. Бардыгыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга катары биздин өзүбүздүн анонсу дагы берип өттүк. Ар жекшемби күндөрү дал ушул убакытта жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнө катышып, өзүңүздөргө жакшы маалыматтарды анан мыкты адамдар менен болгон маекке күбө боласыздар деген ниеттебиз. Бүгүнкү биздин коногубуз Райхан Абдувалиева эжекебиз келди. Ардактуу Райхан эже, бул телекөрүүчүлөрүбүз абдан көп суроо узатып атышты. Кайсыл суроо десеңиз эле ушул сиздин чыгармачылыгыңызды сурап атышты да. Эмне болуп сиз көбүнчө же шоу бизнестен күчтүү бизнеске ыргып кеттиңизби? Же балким бир башка чыгармачыл чөйрөдө бир жаңы өзгөрүүнү жасайын деп ойлонуп жүрдүңүзбү? Менин 10 жылдан бери баягы биздин өзүнүн Кыргызстанда ар бир эле кыргыз төрөлгөндө өзүнүн өлкөсүнө бир патриоттор төрөлөт да. Негизи эле кыргыздын канында бар ушундайчы. Анан мен ошо 10 жылдан бери элге кичине иш берейин деп бир аз ишкер болуп кеткем. Бирок баягы биздин эми чыгармачыл адам болгондон кийин мунсуз жашоо жок экен. Сахна менин өмүрүм, ошон үчүн кайра кайрылууга туура келет. Анткени элдин талабы ошондой да. Анан эми азыр тойлорго, чоң концерттерге ушу силердей болгон жакшынакай инилерим чакырса келип, катышып жүрөбүз. Акырын чыгармачылыкты таштаган жокмун. Чыгармачылыкты таштаган жокмун дедиңиз. Убагында Периште тобу абдан күркүрөп, көзүмө ысык келишкен, көгүчкөн деген ырларыңыз аябай популярдуу болду эле. Моюн сулуу көгүчкөн, көрүнбөй калсаң сагынтып, көксөтү убай жегизген, көңүлдүн кушу жубайым, көкөлөп учкан периштем. Дал ушул чыгармаларыңыз элдин эсинде. Албетте сиздер ошол Райхан Абдувалиева жана Периште тобу деп ушул ырлар менен аябай Кыргызстанды жарган элеңиздер. Бүгүнкү күндө кандай чыгармаларга кайрылып, дагы кайрадан Райхан Абдувалиева деген ысым кайрадан кандай чыгармалар менен иштеп атат деген суроону бергим келди да сизге. Мен бир ай мурун ошо Майрамбек Осмоновдун Каалашкан жарым сен болсоң деген ырын кайра иштеп чыктык. Тузакты койсоң, сен койсоң дегенде. Тагдырга жоктур арманым, табышкан жарым сен болсоң. Кудайга жоктур арманым, табышкан жарым сен болсоң. Сөзү Алымкан Жигенбаева акын эжекебиздики. Ушуларды иштеп чыктым. Андан сырткары ошо 1-2 майда Алина Жетигенова досумдун чоң чыгармачылык концерти болгон биздин спорт ордосунда. Ошондо Алинкамдын көп жылдар бери ырдап жүргөн Таалайымды алып чыктым. Анткени мен бул ырды жалгыз өтүп күндөрүм, сени күтүп жүргөнмүн деген чыгармасынбы? Ооба, ошо 20 жылдан бери ушул ырды мен аябай мындайча айтканда багып жүргөм да, ырдасам деп. Анан акыры ошол күн келди. Алинка досум берди. Ошол ырды да алып чыктым. Азыр анан Периштем, ошо өзүмдүн эски ырлардын көбүн кайра иштеп чыгып, андан сырткары жаңырларды дагы мына
бизден Сагындыкова Гүлгакын дагы чыгармасында ырдап жүрөм азыр. Кайсыл чыгармасына кайрылдыңыз? Ишенич аябай сонун жактыр, ошо жандуу аспаптар менен аранжировка кылдык, азыр элге алып чыгып жүрөм. Ну, Кудайга шүгүр, акырын иштеп атабыз. Буюрса дагы алдыда көп ийгиликтер бар. Дагы бир чыгармага кайрылып калгансыз. Алатому таянамын деген Алмаз байкебиздин Алмаз чыгармасы. Абдуллаевдики алатоолор тирелишсе, ак калпактын элеси, дастарканга нанын жаят, кымыз толо кесеси, дастарканга нанын жаят, кымыз толо кесеси. Алатому таянамын, ак калпактуу кыргыз калкым, баба манас урпактарым, кыргызым, жылдызым, кыргызым деп мактанамын, эл журтум деп жар саламын, кыргызым деп мактанамын, пирамида деп жар саламын. Пирамиданы көрүңүздөр деп жар саламын. Биз ушу жактабыз бүгүн буюрса. Түз Эң сонун эфирде. сиздин төкмөчүлүк өнөрүңүз дагы бар экен эже. Бул жакта суроолор келип баштаптыр Инстаграмдагы баракчабыздан. Саламатсызбы Райкан эже дейт. Райкан Абдувалиева, менин тай эжеме аябай окшош ийгиликтерди каалайм сизге дейт. Жана ошондой эле Райкан эже Кайрагачтан чоң салам дейт. Кайрагач дейт эже. Кайрагач бул ноокатта мен төрөлгөн айылым. Негизи мен караванда төрөлгөм. Бирок Кайрагачта мен туугандарым бар. Экөөбүздүн тең чымыныбыз бар окшойт. Жантан бери бир чымын ары өтөт. Сүйүп атат экөөбүздү тең. Сага дешти, эми мен сүйсөм мага келип атат. Жанагы, ай сен чымының бар окшойт я дейт эле. Бул чын эле чымын болбойт чын. Жана сага бараткан, эми мага келип атат. Албетте. Нагыр сага кетти. Бул чымының барбы дегендин белгиси го деп ойлоп атам. Райкан эже, эми ушунча келгениңизден кийин биз сиздин бир жакшы чыгармаңызга гитаранын коштоосунда же комуздун коштоосунда күбө бололук деп атабыз да. Кайсыл чыгармаңызды аткарып бересиз? Мен эми бул гитараны ушу сиздердин эфириңизге атайын сатып койдум. Өзүмдүн негизи жакшы классический гитарам бар эле, үйдө жүрүп эле жок болду. Ким салып кетти билбей калдым. Анан мен эми бул гитараны 15 жылдан ашуун кармай элекмин. Ошентсе дагы баягы 90-жылдары Мыскыл тамашага Болот Садыковдун Кыздын каты сөзү Камбаралы Бобуловдука ошолорду алып чыктым эле. Анан азыр эстегенге аракет кылам. Ошо жаштыкка бир кайрылбайыкпы? Кеттик эже. Эгерде кичине катачылык болсо кечирим сурайм. Жок эже. Сизди сүйөм кыз өппөгөн жигиттей, сиз сүйдүңүз көңүлүмдү кирдетпей, сүйгөнүм чын өмүрүмдө биринчи, сүйүү деген азап экен илдеттей. Сүйүү деген азап экен илдеттей. Сизди сүйөм жашыңыздан жазганбай, түбөлүк тагдырыма жазгандай. Узун түндү көзүрмебе өткөрүм, эмне кылам мен эменет басканбай. Эмне
кылам мени менет басканбай көкүрөктү элеп алды атыңыз түк түшүнбөм кантип мага жактыңыз эч бир жанды тоботпогон кыз элим жүрөгүмө кандай ачкыч таптыңыз ой жүрөгүмө кандай ачкыч таптыңыз жүрөгүмө кандай ачкыч таптыңыз деп бирөө сыздаган экен да. Сиз сыздап, анан гитараңыз кошо сыздап. Эфир аябай сонун болуп атат эжеке, үнүңүзгө береке. Рахмат. Абдан жагымдуу, назик үн. Сиздин ушул үнүңүздү койгондо кайсыл агайларыңыз сиздин ушул диапазонуңузга, үнүңүздүн өсүшүнө жардам берди эле? Вокалдан кайсыл сабак кимден алдыңыз эле деген суроо да жаралды да. Негизи мен вокалга эч кимге барган эмесмин. Өзүм элем багы консерваторияны бүттүм да. Бизде негизи ошо окуу жайда, консерваторияда ошо үндү, пианинаны, бүт аспаптарга, солфеджиобуз бар. Ошолорунан хоровое дирижирование, ошонун артынан эле баягы өзүнөн өзү келген да. Анан меники негизи Асанбек Асакевич профессор, биздин улуу адамыбыз бар. Ошо менин мугалим болгон, колумуздан сабак берчү. Анан кийин мен ошо элге таанылып калган убакта бир тойдон жолугуп калдык. Ой кызым, мен сени ырдатканды үйрөткөн эмес элем, кантип ырдап калдың деп аябай бир тамашалаганда, негизинен бул өзүм аракет кылып чыккам да. Негизи ушул чыгармачылык чөйрөдө сиз тагын жаңыдан аралашып башталганда ушунчалык татаал экенин билип, анан ушунчалык кыйын экенин билип, аттиң эмнеге кызыгыпмын деген күнүңүз болдубу? Жок, мен ушуга чейин чыгармачылыкта кыйынчылыгын дагы, жеңилин дагы, сыйын дагы баарын көтөрүп келатам. Анан эгерде мага ушул кайра жаратам, ушу чыгармачылыкка барасыңбы? Мен негизи ата-энем бүт медицина, жана врачтар да. Же юрист же врач болосуң десе, мен кайра эле чыгармачылыкты алмакмын. Анткени мен ушуну туура көрөм. Чыгармачылык адам бул жашоодо өзүнүн коомуна, элге бир жакшы маанай тартуулап, жашоосунда болгон ички сезимине жылуулук тартуулаган бул аябай жакшы чоң кесип да. Ошон үчүн мен кайра эле чыгармачылыкка келмекмин. Албетте, ардактуу теле көрүүчүлөрүбүз, Райкан эжекебиз чыгармачылыкка келмекчимин деп эң жакшы жооп берди. Анткени чыгармачылык дүйнөдөгү адамдар, чыгармачылык чөйрөдөгү инсандар душманынын тоюна да барып, ушул адамдын жакшылыгына кызмат кылсам деп ушундай дили таза болот экен. Ошондуктан бардыгыңыздарды үндөйт элем, музыкага жакын болуңуздар, музыка менен алып урушуп, музыка ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жаңырып турсун. Ал эми биздин кезекти дал ушул эксклюзив клиптин үзүндүсүнө берели. Венера Пирматованын жакшы клибин бир аздан кийин көрөсүздөр. Назар салалы. Өзүң үчүн нур чачкым келет асманда күндөй. Өмүр бою өзүңдө бир дайым чарчоону билбей. Карап карегин талып издесем да бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Пирамида каналы жана Лютфилла Бусурманкул уулу тартуулай ар жуманын жекшемби күнүндө түз эфирде жылдыздуу кеч көрсөтүүсү. Кыргыз Республикасынын эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери жана бүгүнкү күндүн хиттерлары менен таанылган жылдыздар менен бирге жылдыздуу кеч.
Ушул чымбы жаңылыктар шоусу, баалуу белектер, эксклюзив клиптер Пирамида каналында кечки саат 21:10 жылдыздуу кеч көрсөтүүсүндө. Түз байланыш телефонубуз 0312 59 20 55. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга маалым болуп калгандагыдай, биздин көрсөтүүдө өзүңүздөрдүн мыкты клиптериңиздерди дал ушул жылдыздуу кеч аркылуу эксклюзив кылып берсеңиздер болот. Демек, бардыгыңыздарга, чыгармачыл чөйрөдөгү инсандарга ийгилик каалайлы. Ал эми жылдыздуу кечибиздин көрсөтүүбүздүн бүгүнкү коногу кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, кээде эжекебиз өзүнчө обон дагы жазып койгон адаты бар, биздин обончу эжекебиз. Анан өтө кичпей эле эжекебиз Райкан Абдывалиева эжеке бизде конокто. Райкан эже, бүгүнкү күндө ушул алган тарбияңды кызыңа берет экенсиң, алган тарбияңды балаңа берет экенсиң. А сиз кандай тарбия алып, анан кызыңызды кандай тарбиялап атасыз? Мен негизи кызымдан сырткары ушу периште тобунда канча кыздар, аябай көп кыздар менде ырдап кетишти да, мен дайыма ошо периште тобунун кыздарына айтчу элем, силер бир гана ошо сахнанын ханышасы эмес, үйдүн ханышасы болгула. Эгерде ошо сахнада дагы өзүңөр мындай атаңар чыкпаса дагы ошол каяка турмушка чыксаңар, ошол жактын атын чыгарган мыкты кожоекелер болушуңар керек деп, ошол биз канча гастролдо чыктык, көп машыктык, ошол жерлерден мен дайыма ошол тарбияны кыздарга да берчүмүн да. Анан Кудайга шүгүр, кызым дагы мына турмушка чыкты, көлгө чыккан, жакшынакай уулу бар, татынакай өзүнүн өмүрлүк жолдошу бар. Мен күйөө балам деп айткым келбейт, мен уулум бар дегендей. Анан уулум дагы өзүнө окшогон бой тойгон, акылдуу уул жаратып беришти. Эми буюрса дагы алдыда жакшылыктар бар. Анан мен негизи кызыма жакшы эле тарбия бердим го деп ойлойм. Анткени кызым азыркы мен ошо бизнес чөйрөмдө менин оң колум, сол колум, оң колум күйөө балам дегендей. Бирге чогуу өзүбүздүн үй бүлөлүк кичинекей ишканабызды иштетебиз. Андан сырткары ушул бул коомубузга колубуздан келишинче бир кичине болсо дагы бир үзүрүбүздү кылганга, өзүбүздүн бир эмгегибизди тартуулаганга аракет кылып атабыз. Бирок негизинен кызым жакшы. Негизи эле ушул чыгармачыл чөйрөдө дейбизби, Айтор өнөр чөйрөсүнө келгениңизге быйыл канча жылдын жүзү болду? Анан жеке концертиңизди берейин деген пландар болуп атабы? Жеке концертимди берем деп эле мына 4-5 жылга карады. Анткени ошо 4 жыл мурун апам дүйнө салган. Ошондо мага ошо сентябрдын 21-инде өттү да, ошондо биз концерттен, жанагы карылардын концертинен, Сагын Ниязалиева досумдун концертине чыкканда апам айтты, мына туулган күнүңө карата апрелде мен сага укмуш сонун концерт уюштуруп берем, улуу артисттерден эметем деп. Сиздин башыңызга чөп сындырыш керек экен. Эч качан мага ушу концерт уюштуруп берем дечи эмес эле, өзүм эле тырышчу элем. Өмүр бою колдоп келген апам, бирок концерт уюштуруп берем деген бир жолу болуп аябай кубангам, бирок ошол күнү комага түшүп кетип калды да. Анан ошондон бери эле мындай аракет кылып эле келатам, бирок бир кандай бир жолдо тоскоолдор болуп эле келатат да. Мындай эми бул жылы мына күздө берейин десем президенттик шайлоо болуп калды. Былтыр берейин десем кризис болуп калды. Аркы жыл берейин десем апамдын жылдыгын берип калдым. Ушинтип эле баягы өзүнөн өзү узарып келди да. Эми буйруган күнү болот. Бирок ырларым бышып, репертуарым аябай өзгөрүп, бир ушундай бир даяр болуп калдым да. Буюрсам бир буйруган күнү элиме бир сонун бир отчет концерт берем го деген ниетим бар, үмүтүм бар. Албетте биз дагы колдоп, Пирамида каналы Райкан эжекебиздин концертинде тип-тип туруп беребиз. Албетте бул нерсе менен биз эмнени айткыбыз келди, ардактуу телегөрүүчүлөр. Райкан эжекебиздин чыгармачыл чөйрөгө кайтканына абдан кубанычтабыз. Анткени абдан көрөрмандар дагы көп экен, эжекебиз келет дегенибизде көбүнчө эмне үчүн ырдабай калды деген суроолорду көп узатып атышты. Эми жаңы клиптерди тартайын, жаңырларды жазайын деген ойлоруңуз дагы, пландарыңыз дагы биринчи орунда болсо керек, Болуп атат. Буюрса.
2 жыл мурун ошо апама мындай эстелик катары Апакебай деп Анарбек Сардарбековдун обону жазылган сөзү Барчынбек Бообаевдики Апакебайды клип тарттыргам. Ага 3 жыл болуп калды. Андан кийин азыр Шам, үйүңүзгө балам Шам, Алтымыш Кадыров агабыздын обону жазылган Айзада Бегимкул эжекебиздин ырында клип кылдырдык. Анан Сүйкүм элес ага да бир 3 жыл болуп калды. Анан азыр мына ошо Гүлгак Сагындыкованын Ишенич, анан Мариямбек Осмоновдун Калышкан жарым азыр ушул учурда азыр даярданып тарттырып атабыз. Эми жаңы жылга чейин ушул 2 клипим даяр болуп калат буюрса. Албетте, чыгармачыл чөйрөдө ардактуу телекөрүүчүлөр изденүүлөр анан мыкты аракеттер болот экен. Дал ошондой изденүүлөрдүн үстүндө мыкты иштеген гана адам калкып анан чыгып калат экен. Райхан эжекебиз ошондой изденүүнүн үстүндө иштеп кыргыз элине аттын качкасындай таанымал болду десек жаңылышпайбыз. Райхан эжеке, чыгармачыл чөйрөгө ушул өзүңүз обон жазып баштадым деп калдыңыз. Обон жазууңуздун себептери эмне болду? Же обончуларга кайрылганыңызда сиздин оюңуздагыдай обон чыкпай калды беле? Же кандай болду эле ушул туурасында айтып берсеңиз? Жок, андай деле болгон эмес. Көп жыл мурун мен эң биринчи обонум ошо Афганистанда каза болгон Жокерге арналган да. Ага аябай көп жыл болуп калды, 20 жылдай болуп калды го. Эң биринчи ырым ошо Сабира Бегимкул эжекебиз сөзүн жазып берген Оган Курман деп. Анан кийин экинчи обонум бул Чоң Тузга арналган. Кочкордун Чоң Туз шахтасы бар экен. Чоң Туз шахтасы деп ошо өздөрү спонсор болушуп, мен ошондо дагы 2 клип тарттыргам. Шахтанын ичинде баягы адамдарга бир ден соолук тартуулаган бир ушундай сонун шахта экен да. Анан ошо элдерге кичине жарыя болуп, ошо элдер ошол жерден аяп кетсин деп бир жакшы маанай менен ошо обон чыгарам, өзүнөн өзү чыгып калат да. Анан 3-чү обонум Тогуз Тарадан чыккан Казармандан. Биз ошондо Расул Маматкулов болуп концерт коюп барганбыз. Анан 3 күн самолет учпай калып, анан биз ошо гостиницада калып калдык да. Анан эсимде ошо тоону карап отуруп, анан өзүңсүң өмүр бою издегеним деген обон ушу комузга арналып чыккан. Сөзү Гүлсина Өмүрбекова эжекеники. Ошо андан кийин да бир балдарга арналган обондорду чыгардым. Мен баягы өтө эле бир обон чыгарайын дебей, бирок өзүнөн өзү чыгып калат да. Кокусунан эле деңиз. Кокусунан эле чыгып калат. Ойдо жок жерден эле оркуштап чыгып калат. Ошондой болуп калат. Кудай буйруса, Райхан Абдубалиеванын обологон обондору деп бир концерт берип калабызго деген. Ооба, Лүтфүлө, бир куплет. Күмүштөй күлкү болуп төгүлөрүм, көзүмө бир керемет көрүнөрүм, түнүмө бепил таттуу уйку болуп, күнүмө ак таң болуп сөгүлөрүм. Өзүңсүң өмүр бою издегеним. Бир куплеттен ырдайын, эми убакыт аз да. Ооба. Сиз үчүн кеңири эжеке, эми ушинтип ырдаганыңыздан кийин гитаранын коштосунда же колуңуздун коштосунда бир жакшы чыгарма аткарып берсеңиз. Аткарып берейин, мейли. Эми атайын комузду ала келгенден кийин мен негизи өзүм комузчумун. Элдер айтышат да, комуз билбейт деп ойлойт болуш керек. Анан негизи мен өзүм комузчумун. 5 жашыман чоң гүлөр чертчимин. Анан эми кийин эле эстрада гитарага кайрылып калдым. Негизи мен комузду аябай жакшы көрөм. Эски кырлардан бир тартап коеюн бе? Мен болсом, кырандан соккон жел болсом, айрылгыз болуп
көзі тағдырда дайыми bir kuş koy. Yayloda yaşıl men bolsum, жазында толқып сен толысың. Аққу bir болып қылақтап жашынып барып мен қонсың. Ақ жамғыр болсаң жазығы, мен болсам алшы шақтағы. Қызарып ышып салқынған сен үсің ушул алчаны, сен үсің ушул алчаны. Рахмат эжеке. Аябай жакшы чыгарма. Негизи элдик ырларга көп кайрылып каласызбы же кээде деле элдик ырларын ырдап каласызбы? Негизи мен 50% элдик анан ырларды ырдайм, 50% ушу эстрада жанрында. Гитара менен көп ырдабай калдым. Негизинен комуз менен термелерди ырдап жүрөм. Көп деген ушундай бир күүлөрдү да чечип жүрөм. Азыр эми акыркы күндөрү көбүнчө эстрадага Басым жасап каласыз. Басым жасап калдым. Анткени тойго барсаң комузду деле эч ким укпайт. Гитараңды деле укпайт. Мындай эстрадалык бир шаңдуу, той көтөрө турган, адамдардын көңүлүн көтөрө турган ырларды ырдасаң аябай ушунчалык элдин маанайы көтөрүлөт да. Мен акыркы күндөрү ушундай ырларды көп ырдап калдым. Анткени мен туура эле ойлойм, элдер эми тойго келгенден кийин кайгырбай, бир көңүлүн ачып, ошол жерден ушунчалык бир төгүлүп кетсе туура го деп ойлоп, ошондон үчүн тойлорго көбүнчө шаңдуу ырлар менен барганга аракет кылам. Ошончо. Албетте. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөрүбүз, биз сиздерге бир жакшы чыгармага назар салдыралы дагы, андан кийин жолугушалы. Кыргыз Республикасынын бир жакшы чыгармасына назар салып, биз сиздерге сунуштагыбыз келип отурат. Бурул Устамкулова эжекебиздин сөз оонуна таандык болгон бир жакшы чыгарманы бизде Кишимжан деген эжекебиз аткарыптыр да. Кишимжан эжеке өзү Алабукада турат экен, бирок ушул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамга бүгүнкү күндө көргөзүлүп, азыркы учурда эмгектенип атыптыр. Негизи эле эми мен сиздерге ушу наам боюнча сөз болуп калды. Наамдарга көз карашыңыз кандай болуп атат эже? Азыр элдин баары эле наамга ушунчалык бир көп каршы болуп жүрүшөт. Буга чейин ал жөнүндө сөз болгон эмес. Анан негизи мен ойлойм, эми баягы наамды негизи эле алып койсо туура эле го деп ойлойм да. Алып койсо окшобойт деген. Жок, алып эле салса туура го дейм, анткени мисалга мен баягы машина айдаганыма 20 жылдан ашып калды да, анан көчөдөн баратсам деле, ушу ГАИ токтотсо деле, баягы тойлорго барсаң деле, ой, эже учурашып койду элек деп, мындай документиңди деле карабай, баягы сый да. Анан ойлойсуң да, кайсы жерге барсаң төрдөн орун аласың, көчөдөн чыксаң мындай жөнөкөй ушундай жакшы биздин өзүнүн элдер баратып учурашса, мен ойлойм ушул наам го депчи. Анан эми баягы эл берген наамдан өткөн наам жок деңизчи. Андан өтөр наам жок, бул өзүнчө бир эч бир акчага сатып ала албайсың ушундай наамда. Эми баягы биздин эми өкмөт берген наамды бизге окшогон могу убагында советтер учурунда биздин өзүнүн өлкө үчүн аябай биз ар бир чабанды кыдырып, ар бир айылды кыдырып, элге ырларыбызды берип, ушунчалык бир эмгегине түрткү берген көп кызматтарды кылдык. Ал убакта азыр биздин жаштар концерт берсе,
акчалар өздөрүнө калып атпайбы. Биздин убакта биз өкмөткө төкчүбүз да. Ошентип 10-15 жылдап өкмөт үчүн иштегенбиз. Анан кийин эле башкача болуп кетти. Азыр деле башкача да. Ошон үчүн ойлойм ошол нерселер бизге акталбай калды да. Анан мен мисалга ушу Шахризада Аскарова досума мисалга берилбеген мен аябай өкүнөм. Мен өзүм деле ойлобойм ушу мисалга ушундай таланттуу дагы көп эми айтып отурсаңчы. Мен өтө өкмөткө нааразымын деп коеюн. Тамаша иретинде. Ооба, тамаша иретинде. Ардактуу теле көрүүчүлөрүбүз, бардыгыңыздарга маалым болуп калгандагыдай Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүндө биздин коногубуз Райкан Абдывалиева эжекебиз олтурат. Райкан эже, бул сиздин ушул чыгармачыл чөйрөгө келгениңизде эмне таптыңыз, эмнеге жетиштиңиз, анан эмнеге жетишпей калдым деп ойлойсуз? Аябай жакшы суроо болду эмесе. Мен эми бул чыгармачылыкта элдин бир эрке кызы болдум. Анан баягы адамдын ички дүйнөсү бар да. Мен ошол ички дүйнөмдү бук толгондо ошол ыр аркылуу чыгарам да. Анан баягы өзүмдүн табитимде ушу аспап менен ырдап, эл алдында бир ушундай бир жакшы чыгармаларды аткарсам деп бир көп нерселерди ойлочумун, ошонун баары ишке ашты. Дагы эмнеге дагы жетем, дагы эми бул баягы алдыда көрөбүз да. Анткени адам баласы билбейт да канча жашайт, чыгармачылык чөйрөдө канча жүрөт, бирок өмүр бою эле чыгармачылыкта болом го деп ойлойм. Анткени бул менин жан дүйнөм, бул менин жашоом. Сахна. Анда эмесе көбүнчө гитара менен ырдашасызбы, комуз мененби? Көбүнчө комуз менен. Азыр гитара менен ырдайсызбы, комуз мененби? Комуз менен ырдап берейин. Дагы эле комуз менен ырдап берейин. Комуз менен бир чыгарма угалы, жан дүйнөңүз менен. Кыскараак эле кылып ырдайын. Жок, кенен ырдай бериңиз, эчке бүгүн сиз үчүн. Кимдер келип кетпеген, жаркыраган ааламга аңай кимдир тазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол, бирөөлөргө кепкенен, а бирөөгө азап менен арман мұңын чектеген, айы туңуйка кептеген. Жаралгандай дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка жеткичең ай, ата энени кыйнамай. Терезеге жеткенде ел мүдөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз, көрөкатты жыйнамай, кара жаңды кыйнамай. Бул дүйнөнүн байлыгын ай, жалгыз ийнип алчу бар, мансап үчүн эл журтун ай, курмандыкка чалчу бар, адамзаттын ушулар ай, убалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты таңчулар ай, акыр заман салчулар. Жарашыгы саймадай, минут санап өмүрлөр ай, өтүп жатат баймабай. Биз кемечи калкыган, турмуш аккан дайрадай, орду менен сүзөлү, оң тетир айдабай, бактыбызды байлабай. Бир берилген бул өмүр ай, бүтпөчүдөй ойлойсуң, болбос ишке коргулубай, оюнчуктай ойнойсуң, шумкар болуп сызасың ай, жылан болуп сойлойсуң, миң сырдуу бул өмүргө, 100 жашасаң тойбойсуң ай, 1000 жашасаң тойбойсуң. Миң сырдуу бул өмүргө, 100 жашасаң тойбойсуң ай, 1000 жашасаң тойбойсуң. Баллечке. Бул ырды көп жыл мурун Нуракат атабыз менен ошо заказым менен мен ушундай мааниде ырдагыңыз келди.
ооба жазып берсеңиз дедим эле. Бул көп куплет эми мен баягы кыскартып ордадым. Ушундай сонун чыгармалардын ээси бул Нурак Абдрахманов. Бул дүйнө. Бул дүйнө деген чыгарма да. Албетте биздин атайын бул жактагы Инстаграмдагы баракчабызга дагы келип калыптыр. Ой, кубанычтабыз Райкан эженин келгенине дейт. Ой, Райкан эже бар турбайбы, азаматсыз эже, үнүңүз өчпөсүн. Биз сизден дагы ийгиликтерди күтөбүз дейт. Салам Пирамида каналы, сиздер абдан жакшы каналсыздар. Биз сиздерди сүйүп жана күтүп көрөбүз дейт. Биз унутуп бара жаткан ырчыларды чыгарганыңыздар өтө кызыктуу жана өтө сүйкүмдүү көрүнөт дейт. Жана келерки көрсөтүүдө Шахризада Аскарова эжеке менен Кулип Бакирмбаева эжеке өңдүү ырчыларды чыгарыңыздарчы деп Аска 87 жазыптыр. Жана ошондой эле Райкан эже сизге ийгиликтерди каалайбыз. Периште тобун кайра түзүңүзчү. Бүгүнкү күндө кыздар, таланттуу кыздар абдан көп. Эмнеге карабай жатасызбы деген суроосун бериптир. Кандай дейсиз? Аябай жакшы. Негизи Периште тобу азыр деле бар. 3 кызым бар. Алды 5 балалуу болду. Айдай Стамкулова киокистка ырдап жүрөт. Кыргыз эл бүтү эле тааныйт. Ал кызым уже 5 эркек уул төрөдү, 2 эгиз, 1 эркек. Ошо алды 3, 5, 2 баладан. Анан негизи азыр Периште тобунда 3 кызым бар. Бирок аябай жакшы. Ушу мен негизи ойлогом, чыгармачыл өзүмдөн концертин берип калсам, жаңылап бир дагы кастинг жарыялап бир 5 же 3 кыз алып кайра алып чыгайын деген ой бар. Эми анын алдыдагы пландар эми аны азыр айтыш кыйын да, аны иштеш керек да ал үчүнчү. Ошо. Чоң рахмат. Ал эми бизге кат куржунубузга келип калган бир жакшы маалыматты жеткирип коелу. Алыскы Талас областынын Кара Бура районунун Көксай айылынын тургундары Тайенем Эшалиева Бүсараны, Тайэжем Эшалиева Гүлжанды, Тайжездем Үрстөмов Муканды жана ошондой эле апам Эшалиева Гүлистанды мыкты жашоо, жакшы гүлдөрдү, мыкты арзууларды арнагым келет деп уулу жөнөткөн экен. Ар дайыма ден соолукта, жакшылыктардын үстүндө жадырап жайнап, жар коптой кайнап туруңуздар дептир. Анда эмесе дал ушул биздин ататалган биздин телегөрүүчүлөрүбүздүн урматы үчүн дагы бир Райкан Абдывалиева эжекебизден бир жакшы чыгарма жаңырсын. Назар салыңыздар, апакем. Elesteysin sen mağa gel atkanday, esteylin nerimindi erte geçmi, kıyınalbay жүрөсүңбү деп айткандай, кыялың түшкө кирип эркелетти. Маңдайымдан сылаган колдуруңдун жылуулугу жүрөккө жагып барат. Апакебай узартсам дейм жолдуруңду, бирок мезгил күтпөй арып барат. Апакебай алтын жаным карып барат. Бүт дүйнөнү жөгезип кыдырсам да, сеникиңдей ак сүйүү жарылбастыр.
сен деп сыйынам жаратканга. Апа кебай бир өзүңдөй таба албасмын. Апа кебай бир өзүңдөй таба албасмын. Апа кебай бир өзүңдөй таба албасмын, таба албасмын. Бир өзүңдөй таба албасмын, таба албасмын. Апа кебай, апа кебай, апа кебай. Өзүң үчүн нур чачкым келет асманда күндөй. Өмүр бою өзүңдө бир дайым чарчоону билбей. Карап карап карегим талып издесем да бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Пирамида каналы жана Лютфилла Бусурманкул уулу тартуулайт ар жуманын жекшемби күнүндө түз эфирде жылдыздуу кеч көрсөтүүсү. Кыргыз Республикасынын эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери жана бүгүнкү күндүн хит ырлары менен таанылган жылдыздар менен бирге жылдыздуу кеч. Ошол үчүнбү жаңылыктар шоусу, баалуу белектер, эксклюзив клиптер Пирамида каналында кечки саат 21:10 жылдыздуу кеч көрсөтүүсүндө. Түз байланыш телефонубуз 0312 59 20 55. Ардактуу телекөрүүчүлөрүбүз, жылдыздуу кеч көрсөтүүсү бардыгыңыздарга мыкты гана маанайды тартуулаганга аракет жасайбыз. Аз да болсо сиздердин үйүңүздөрдө эфир аркылуу коноктобуз. Дал ошондой биздин сыйлуу коногубуз, бүгүнкү төрүбүздүн коногу биздин кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери, обончу десек болот, Кичипей эжекебиз, Райкан Абдывалиева эжекебиз конокто. Райкан эже ушундай элден айланса болот деп өзүңүз айтып калдыңыз. Бүгүнкү күндө эже сиз Райкан Абдывалиевасызбы деп жолугуп калган көрмөндарыңыз көп болобу? Же башка бирөөгө окшош тургандары көп болобу балким? Биз ошо жакында эле ошо бир тойдо ушундай бир күлкүлүү нерсе болду. Мен жакын досторум менен бир тойго Караколго барып калдык. Пржевальский болчу дейм, азыр Каракол көлдө. Ошо чоң тойго катышып, типти андан кийин Караколдо да бир чоң ресторанда той болуптур 300 кишиге. Анан 2 тамада алып барып атышыптыр. Анан мен диским берип коюп эле кийинейин деп кетсем, курбум айтыптыр да, бул эжекени ким деп тааныштырабыз десе, Райкан Абдывалиева десе, ал ким деп тиип туруп неметсе, анан бирок деле кетип калды дейт. Анан бул деген Райкан Абдывалиев, бул эмнеге тамада болуп жүрөт деп, аябай мен жакшы көргөн подругам алмам деп аябай жин деп турду. Анан бир убакта келип, ай баягы эле легендарылуу Абдывалиева десе, ошол деп турду. Көрсө ишенишпептир да. Деп анан мен дагы баягы өзүнчө мындай жүргөндө жаш кыздардай болуп жүрө берем го, же ошондонбу же түшүнбөйм да. Же алар ойлоду го Абдывалиев силе бир башкача кылып элестетти, түшүнбөй калдым да. Анан бир убакта уйку топуларымды кийип алып келсем эле, ой эже кандайсыз деп, бирок билгизишкен жок да. Анан негизи ошондо айтат да, деп анан сен таанайт экен деп. Негизи мен азыр кээ бирлер тааныбай калып атат да, баягы же үнүмөн же сүйлөгөндөн эметип. Ошон үчүн баягы кайра эфирге чыгып туруш керек экен.
элден жоголбош керек экен, элдин карамагында болуп туруш керек экен да Ооба. негизи. А мен өзүмчө эле өндүрүшкө кирип кетип калдым да. Өндүрүп эле жүрө берипсиз. Элге кызмат берейин, үй бүлөлөрдү багайын деп эле өзүмдү унутуп коюп турмун. Бирок Кудайга шүгүр, эми азыр кайра чыгармачылыкка кайрылып, ушундай бир өзүм жакшы күндөрүмдү өткөзүп атам азыр. Башкысы сиздин чыгармачылыгыңыз чөйрөңүздө өтө жылыштар болсун, ийгиликтер болсун эже. Анан ийгиликтериңизди биз менен ушинтип жарыялап туралы. Рахмат. Негизи эле бүгүнкү күндөгү аранжировщик, клипмейкер, анан ырчы, кийим, костюм тиккен менен бүгүнкү күндө абдан көп расходдор болуп атат да. Анан анын үстүнө кайра патент кошулуп калды. Ырчынын ушунчалык көп чыгаша кетиргенин бардыгы эле билет. Буга сиздин оюңуз кандай? Бүгүнкү күндө мисалы үчүн бир клип ыр менен даяр болушу 150 000 сомго чейин жетип барып атыптыр да. Клип менен аранжировка, үн жаздырганы менен, аны раскрутка кылганы менен 150 000ге жетип барыптыр. Анан ошол ырың эгер ийгиликтүү жаралып калса, ал бактыңдан, ал ошончо расход менен жабылып калса болот. Жабылып калса, жабылбай калган ырлар деле болот. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Патент Боюнча дагы чыгып калды баягы. негизи мен эми баягы өндүрүш, бизнесте жүргөнүм 10 жылдан ашып калды. Негизи өкмөткө патент төлөп турган туура эле да. Анан ошо Facebook'та деле мен бармын да, анан ошо патент боюнча да көп ызычуу болду. Негизи ошол жакта дагы айтышат да, семечке саткан деле биздин бир жараныбыз патент төлөсө эмне үчүн силер ушу доллар таап патент төлөбөйсүңөр деп нааразы болду. Негизинен патент төлөгөн туура эле, бирок алын өзүнүн немеси бар да, мисалга кээ бири тойго ар кандай баа менен барат. Мисалга мен тойго таанышым же тууганыма деле барып калышым мүмкүн. А мен баягы патенттин өзүнүн немеси бар. Ошол Эшенкул байке өткөндө бир жакшы айтты. Ар кимдин өзүнүн патенттин өзүнүн немеси болуп туруш керек деп айтты да. Бизде деген мисалга азыр жаштар $1000 чейин айтып барып атат. Вот мисалга ошолор патентти көбүрөөк төлөш керек. Мисалга эми биз баягы тойго баягы тааныштарыбызга барышыбыз мүмкүн. Кээ бирде аябай жакшы бизди жакшы көрүп мындай үй бүлөбүзгө ушул ырчы келсин деп чакырган, бул өтө көп эмес да, бирин серин барышыбыз мүмкүн. Анын өзүнүн бир немеси болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн патентти мындай бир жагдайда болбош керек, анын өзүнүн бир мындай тепкичтери болуш керек деп ойлойм. Ошондо туура болот. Негизи мен патентке каршы эмесмин. Өкмөткө акча түшүп турса, бул жакшы дейм. Анткени пенсияга, тияк-бияка көп нерсеге жарайт да. Башкысы сиз каршы эмессиз. Каршы эмес. Төлөйсүз, Мен өзүм деле төлөп жүрбөйм. Албетте. Ал эми дал ушундай сиздердин жолуңуздарды жолдоюн деп, кыргыз сахнасында өзүмдүн өнөрүмдү тартуулайын деп, бүгүнкү күндө жаңыдан канат кагып, өзүнүн ырлары менен кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан бир жакшы таланттуу ырчы кыз пайда болду. Ал Венера Пирматова деген ырчы кыз. Бүгүнкү күндө көптөгөн клиптерди тартып, аракеттин үстүндө иштеп атат. Аракет кылсаң берекет деген жакшы сөз бар эмеспи? Анын сыңарындай Пирамида каналы дагы ушундай жаш таланттарды колдоп, бүгүнкү күндө эксклюзив кылып клибин берип атабыз эжеке. Сиздин дагы клибиңизди алып келсеңиз, дал ошондой клипти эксклюзив кылып, үзүндүсү менен кылып анан беребиз. Эми ардактуу телекөрүүчүлөрүбүздүн урматына дал ушул Нурак Абдырахманов агабыздын Сага деген чыгармасын Венера Пирматованын аткаруусунда жаңы эксклюзив клипти назар салалы. Бардыгыңыздарга ийгилик болсун, бул ыр сиздерге жагат деген ниеттемин. Бир гана ийгиликтер болсун. Сага саналган
ey жаңа көз арткан көптүр эч тынчтык бербей ишен жаным абайла жаным ким болсо да чын баркыңды биле албас мендей сүйө албас мендей ишен жаным абайла жаным ким болсо да чын баркыңды биле албас мендей сүйө албас мендей карап карап карегим талып издесем да бүт дүйнөдөн таппадым сендей көрбөдүм сендей бүт дүйнөдөн таппадым сендей көрбөдүм сендей. Бир гана Пирамида каналында эксклюзивдүү клип Венера Пирматовандан болду. Ал эми бул клип сиздерге жакты деген ниеттемин. Талантты тапса болбойт, бакса болот деген кыргызда жакшы сөз бар экен эже. Бул клип сизге кандай ой калтырды? Азыр көрүп отурдук. Эми биякта ошо үй бүлө болуп атпайбы? Негизи эле ушул клип кандай клип болбосун, ошол бир тарбиялуу мааниде бир ар бир адамдын бир жүрөгүнө бир таза жакшы сезим берген клиптер болсо, ошол клиптердин бири экен да. Ошондой болсо баягы көрүп аткан үй бүлө, мисалга бир үй бүлөдө бир эле киши көрбөйт да, баары көрөт. Атасы отурат, апасы отурат, кайнене, кайната, күйөөсү барганда анан кээ бирде туура эмес клиптер болуп калат да. Бул мага жакты, жакшы. Ийгилик каалайм, албетте, жакшы. Рахмат эчке. Эми биздин бул жактагы почтабызга келген суроолорду ачып баштайын. Саламатсызбы Райкан эже дейт. Сиз достукка кандайсыз дейт. Мен достукка аябай бекеммин. Мен мыкты досторум бар. Мисалга ошол мен кан досторумдун бири мен чыгармачыл жамаатымда Алина Жетегенова. Биз көп жылдан бери аябай жакшыбыз. Мына Алым Канташтанбекова бизнесте да жүрдү, азыр чыгармачылыкта. Ушундай бир мерген турган мен аябай жакшы иним. Негизи мен достукка аябай бекеммин. Мен бизнес жамаатында да бар, ар кайсы тармактагы досторум бар. Мен Бизнес жаатында деп калдыңыз. Соодада достук жок деген бир макал бар го. Ал жагы кандай экен? Биз мисалга ошо бизнес жаатындагы досторум, мисалга Кундуз, дагы бир Дариха деген аябай жакшы досторум бар. Бирок алар менен эгерде мисалга өзүнүн финанс жагынан болсо биз такпыз аябай. Бирибизге алган каражатыбызды могу күнгө чейин десе бирибизге алып беришибиз. Негизи эле бизнес жагынан эгерде мисалга мамилебиз болсо биз ал жагынан да аябай такпыз дагы, а достук жагынан биз өтө бекпиз. Ошон үчүн мен достукка аябай керек болсо өмүрүмдү сайганга даярмын досторум үчүн. Дал ушундай бир СМС келип калыптыр биздин сайтыбызга. Райкан эже, саламатсызбы? Сиздин ырларыңыз бизге абдан жагат. Өзгөчө гитаранын коштоосун даярдаган ырыңыз мага абдан жакты. Анан эсиңизге сала кетсем дейт. Сизди мен абдан сыйлап калдым. Анткени Гүлбүбү Орозкул кызынын эмне дейт? Гүлбүбү Орозкул кызы каза болгон күнү сиз абдан кейип ошол жерде тикметик турдуңуз. Эмнеңиз болот эле деп жазыптыр. Гүлбүн, мен бүгүн да эртең менен мен негизи эрте турам аябай. Ошо 7-лерде туруп алып, YouTube'тен ошо ырларын кайра көрүп, бүгүн эртең менен эмнегедир ушу жылдыбызды кечке келердин алдында ушу Гүлбүн да көп ырларын. Эми бул бизге кыргыз эл үчүн, биз чыгармачыл жамаат үчүн аябай чоң жоготуу. Ушуга чейин өзүбүзгө келе албайбыз. Азыр деле ушу досторубуз менен, чыгармачыл досторубуз менен чогуу чай ичип отуруп кайра эле эстейбиз, кайра эле Куран окутабыз. Бул чоң жоготуу да. Анан мен эмес эле бүт барбыз ошол жерде ыйлап турдук,
ушул жерде биз боз үй тигилгенде ошол жерде жүрдүк, сөгү келелик деле ошол жерде жүрдүк. Сөгү келгенде дагы бул өзүнчө бир жер мындай аңтарылып кеткендей болду. Анткени бул ишенбейт экенсиң. Такыр ушу сөгүнү алып келгенде деле бетин ачып кандай деле биз кирдик. Ошондо деле араң ишендим, бирок азыр эле кайра келчүдөй болот да. Ошон үчүн бул мен үчүн эмес, бүт баарыбыз үчүн аябай чоң жоготуу болду. Аябай кыргыз эли үчүн чыныгы чоң талант. Анан эртеден кечке кумурскадай эмгектенген бир мыкты кыздарыбыздан эле сиңдилерим. Ошон үчүн ушу элдин баары ошончолук аябай капа болушту да. Ошон үчүн мен каалайт элем ошо кыргыз элибизде дагы ушу Гүлбүбүнүн ордун баскан мыкты биздин кыздар, уулдар чыга беришсин. Ал үчүн көп эмгек керек, эмгектениш керек. Гүлбүбү эже сизге ким болот эле деген суроосуна кандай деп жооп берет элеңиз? Гүлбүбүнү мен үчүн бир гана мен сыйлаган чыгармачылык жаатындагы сулуу, акылдуу, бүт жагынан түп келишкен сиңдилерим катары сыйлачумун. Ушу чыгармачыл сиңдим деп эле айта алам да. Ушундай болчу биз. Үй бүлөбүз менен катышчу эмеспиз. Сахнада, тойлордо, анан өзчө бир чайлашып отурсак, ушундай деле сыйбыз эжеке, алтыным эжекем деп тегеренип, төрдөн орун берип, өзү аябай кичпейли эмес беле. Ушундай бир жүгүрүп турчу. Мен дагы Гүлбүбү экөөбүз каяктан жолугусак, алтыным деп ушунчалык эзилип сырдашчу эмеспиз, бирок эзилип ушунчалык бирибизге мамилебиз ысык болчу. Ушундай эле да. Ардактуу Жанка 77, сиз өзүңүздүн жөнөткөн сурооңузга жооп ала алдыңыз деп ойлойм. Анткени сиз Райкан эжекебизди ошол жерден көрүп абдан сыйлап калдым деп айтыптырсыз. Мына эфирден көрүп дагы сыйлап калдыңыз болуш керек. Албетте ар бир адамдын башында жакшылык, жамандык болот, ак, кара болот. Дал ошондой эми Гүлбүбү эжекебиз жөнүндө сөз болуп калгандан кийин биз Гүлбүбү эжекебиздин бир ай мурун дал ушул эфирге келип жаркылдап эфирди көрккө бөлөп кетти эле. Биз ишенсеңиз, Райкан эже, ушунчалык жогорку деңгээлде өттү эле, сиздикиндегидей эле эфир болуп өтө сонун өттү эле. Кайран гана өмүр ушунчалык кыска экен. Гүлбүбү эжекебиз жөнүндө айтсак сөз көп. Өткөндө келип бир туугандары эстеп, чыгармачыл чөйрөдөгү инсандары эстеп, дал ушул жылдыздуу кечке келип кетишкен. Эми бул жактагы келген суроону бергенге туура келди, анткени сизди көрүп ошол жактан сыйладык деп атыптыр. Негизи эле сиз достукка бекем деп калдыңыз. Сизди сатып кеткен досторуңуз болдубу? Болгон, бирок мен аларга тарынган жокмун. Анткени жашоо ар кандай болот да. Жашоону бирөө мүмкүн ошо каражат үчүн бир же болбосо ал менен алдыга чыгып бир ошо баягы алдыга эмнеден чыгып, сахнадан эмес, ошол каражат жагынан ар кандай бир байлыкка сүңгүп кеткен ар кандай нерсе болот да бул жашоодочу. Бир экөө болду эми, бирок мен тарынган жокмун. Азыр жолугуп, азыр деле ошолор аябай көтөрүлүп, ошо бизнес чатында анан кайра менен да ылдый түшүп кеткендер болду. Убагында башкача болупчу. Сатып кеткен дегендей болот, бирок мен аларды сатып кеткен деп деле айта албайм. Алар адамдын баягы ички дүйнөсүн ошол көбүрөөк акчага берип же мансап, байлык берип койсо, ошондо адам өзгөрөт экен да. Бирок баары өзгөрбөйт. Мисалга мен өзүмдү билем, мен миллион деген акчаны берсе да мен эч качан өзгөрбөйм, өзгөргүм да келбейт. Анткени чыныгы кыргыз элимдей элди эч бир акчага сатып ала албайсың. Чыныгы ушул мен мыкты досторум бар, туугандарым бар, аларды дагы эч бир нерсеге сатып ала албайсың. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде ошондой учурлар болсо, эч качан дарымаш керек. Ал мен дайыма ошо каалоо тилек айтып калганда айтам, ылайым элем, эгерде менин душмандарым болсо, ошолор аябай байып кетип,
акчалары көбөйүп байлыгы көбөйүп ошолорду эсептей берип мен менен иши болбой калсын деп айтам мен. Мен ойлойм. Аябай жакшы кенеже. Бирок ушул жакшы, анткени душманыма да жамандык нерсени каалабайм да. Бирок эжеке ушундай душман деп калдыңыз. Душман деген ушул баягы өзөктөн чыккан өрт жаман деген жаман экен. Өзүңдүн жаныңда жүрөт экен душмандар делечи. Анан артыңан бычак уруп жүрө берет экен да. Бул нерсени аябай туура айттыңыз. Ошолор байып кетсин. Бай беле. Бизди карабай эле. Байлыгын эсептеп эле биз менен иши болбой калсын. Өзүнүн кербенин тарта берсин. Өтө сонун сөз болду. Рахмат. Бүгүнкү күндүн өтө шлягери десек болчудай. Рахмат. Ошо туура го деп ойлойм да. Анткени адам канчалык сага жамандык кылса дагы ошол адамга жамандык нерсе тилебеш керек. Каргабаш керек. Өзүн өзү копкош керек да, ал өзүнүн оокатын кыла берсин. Сен өзүңкүн кыла бер. Анткени эми биз чыгармачыл адам болгондон кийин артыбыздан көп сөз ээрчийт. Канчалык идеалдуу болсоң да артыңан сөз ээрчийт да. Мен турмушумда көп нерсе көргөм. Ошол илгери эле канча жыл сахнада жаңы чыгып 90-жылдары, 93-95-жылдары мен аябай катуу популярдыкка келгенде ошондо мен бир артыман бирөөлөр айтып калды да, бир тойго бардым, таласка барсам эле кайра эле алып коюңуз деп эле кайра эле ичкиликти берет да, анан мени кечирип коюңуз, мен ичпейм, мен ушунча болуп бир колума стакан кармап көргөнөсүн десем, кайра эле неме такыр эле көнбөйт да. Анан той бүтүп аягына келгенде анан үчүн эле ичпейт экенсиз деп айтат да. Анан мен айттым да, жок эми кечирип коюңуз да, мен ичсем ичет элем десем. Анан айтпай, мага айтчу деле, ушул аябай ушул ичип анан ошондон жолдошу менен ажырашты, баласын карабай көчөдө жатып калган деген ар кандай бир ушундай туура эмес ыкылас немени айтса, эсим болуп, ушундай айтчу десем, ушундай сценарийди. Анан ошондо ойлоп койдум да, баягы эл арасында ар нерсе сүйлөнө берет экен. Мен бирок ар нерсеге тарынган жокмун. Мен айттым, Кудай бар, ошо Кудай алдында таза жашасам мага ошол эле жетиштүү. Адамдар ар кандай нерсени сүйлөй берет, аны баарын ойлой берсең чачың агарып кетет дегендей. Ошондон бери мен эч качан ким эмне деп атат, мен бүт баарына неме коем, кепилдик коем дагы. Ошо Кудай алдында менен жан менен жүрө бергиле деп коесуз. Кудай алдында эми намазга 5 маал жыгылбасам да, Кудай алдында ошо таза жашап, элге, өзүмдүн тегеремдеги адамдарга ушу жардам берип жүргөндү каалайм да. Эми сөз кезегин эркин микрофон берелик эжеке. Уже убакыт да. Эсенгул Ибраев агабыз ушундай бир сонун 4 сабы бар. Мен дайыма ушул менен жашайм да. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, кыргыз тили кан манасты тааныткан, кыргыз болуп өз тилиңди, өз жериңди сүйбөсөң кантип анан өлгүң келбейт намыстан дейт. Мен ушул Эсенгул атабыздын сөзүнөн кийин бир гана каалайт элем. Биздин кыргыз элибизде жаштардын арасында ушу эл үчүн кызмат кыла турган мыкты кыздар, уулдар чыга берсин. Кыргыз элибиздин келечеги кең болсун. Ушундан дагы мындан аркы жашоо, мына азыр жаңы ажообуз шайланды. Ылайым эле ушул мындан кийинки жашообуз, мына жолдорубуз аябай оңолуп атат. Мен өзүм айдоочумун деп ошого сүйүнө берем. Азыр Бишкекте көлгө барабыз, кайсы жакка барбасын, жолдорубуз оңолуп келатат. Бир мындай жолдордо жүрчү эле ошонун баары оңолуп атат. Мен ойлойм, мындан кийинки жашообуз, ушу азыркы жолубуз кандай түзөлүп атса, ошондой болуп даңгыр болсун, элибизге тынчтык болсун. Анан өкмөттү карап эле отурбай, ар бирибиз кызмат кылышыбыз керек. Анткени өкмөт өзүнүн ишин кылат, ар бир үй бүлө өзүнүн ишин кылат, ошонун артынан жакшы турмуш келет. Ошон үчүн мен ар бир инсанга каалайт элем, келгиле кыргызды гүлдөтөлү, кыргыз элибизди мындан дагы бийиктикке алып кетели. Ал үчүн ар бирибиз эмгектенишибиз керек. Бар болуңуздар, мен сиздерди абдан жакшы көрөм. Рахмат эжеке. Сиздин дагы атайын өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөрүбүз, сиздер менен Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүндө мен Лутфилла Бусурманкул уулу болдум. Келерки көрсөтүүдөн дагы бир кыргыздын кызмат кылган аттын кашкасындай мыкты инсаны менен көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Ар дайыма үйүңүздөрдө
эфир аркылуу эле учурашып туралы.